Ош шаарында патрулдук милициянын ишке кирип иштеп баштагана толук 3 күн убакыт болду. Ошол 3 күн аралыгында мыйзам бузган, эреже бузган айдоочуларга жеринде протоколдор түзүлүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, ушул убакка чейин тактап айтсак, 200гө чукул айдоочуларга протоколдор түзүлгөн. Азырдагы учурда жол жактардын иштебей жатканына байланыштуу мына минтип патрулдук милициялар кызуу иш алып барууда. Патрулдук милиция иштеп баштагандан бери шаардагы жол тыгындары жөнгө салынып, жол четинде токтогон автоунаалардын саны да азайганын байкоого болот. Патрулчулардын ишине эл да ыраазы. Жакшы, өтө жакшы, ыңгайлуу, бүт бар жагынан ыңгайлуу экен. Молодец, мен мурдагы күнү вокзалда көрүп рахмат айттым ушуларга. Автомашиналарды, техникаларды жөнгө салып, регулировка кылып турганы жакшы. Эң сонун иштеп атат. Бардык жерде патрулдук кызматы жакшы иштеп атышат. Ош шаарында патрулдук милициянын иштегени жакшы, бирок алардын айтканына көнбөгөн, эрежени бузган айдоочулардын бул жаңы нерсеге көнүп кетиши кыйын. Ал эми патрулдук милиция баштапкы маек кызматкерлери сыяктуу өз кызыкчылыгына иштебесе деген жарандар чектен табылат. Патрулдук милициянын жакшы жагы мурдакы гаилерге караганда жакшы жагы, мурда гаилер эми бир өздөрүнө тиешелүү керектүү жерге эле туруп алып, бекинип туруп алып эле светофорлорду карап же пешеходду карап эле тосушканда. Булардын азыр кече айтты го, жетекчиси деле айтты. Жөө жүрүп деле барып ошол документти текшерип штраф салганга укугу бар экен да, бул патрулдук милициянын. Бул жагы ошол жагынан жакшы дейм. Жанагындай бекинип туруп чуркап чыга калып ошондой учурда көп кырсыктар деле болуп жүргөндө, ага көп деле болуп жүргөнбүз бардыгыбыз. Булар азыр эми эле 3 ай эле окуду. Негизинен 3 ай окуган бул аз мөөнөт. 3 айда эми үйрөнүп кетиши кыйын да. Азыр дагы буларга эми дагы бир ай, 2 ай иштешсе, анан кийин такча алып жакшы үйрөнүп калышат булар дагы. Азыркы патрулдук милиция 24 саат бою шаардагы жол коопсуздугун гана эмес, жашоочулардын коопсуздугун дагы көзөмөлгө алат. Бул кызматтагы адистер жол эрежесин бузган айдоочуларга эле эмес, 102 ыкчам чалуусуна түшкөндөрдү дагы көзөмөлгө алышат. Ошону менен бирге эле үй бүлөлүк зордук, зомбулук, чыр-чатактарга дагы мыйзам чегинде чара көрүүгө укуктуу. Бул жерде Ош шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, башкача айтканда, мурдагы ГАИ кызматынан Ош шаарында эч ким иштебейт. Толугу менен Ош шаарын тейлөө, Ош шаарында кызмат кылуу бизге жүктөлөт. Толугу менен ал функцияны биз аткарабыз. Функцияларыбыз өтө көп, универсалдуу деп айтсак да болот. Ошол эле үй бүлөлүк чыр-чатактарга биздин зомбулук учурларга биздин кызматкерлер барат. Ошол тейлеген аймакта кылмыштуулукка мындай себеп болуучу жагдайларды аныктоо, аларды четтетүү дагы биздин функцияга кирет. Башкача айтканда биз мындай талдоо жүргүзүү менен ошол себептерин четтетүү боюнча дагы иштейбиз. Эске салсак, жол кайгылуу кызмат көзөмөл кылган патрулдук милициясында 120га жакын кызматкер эмгектенет. Акыркы 3 күн аралыгында эле 200дөн ашуун жаранга протокол түзүлгөн. Анын ичинен эң көп катталгандар мас абалында автоунаа башкаргандар жана машина коюуга мүмкүн болбогон жерге автоунаасын токтотуп койгондор. Айымкан Исралыгыз, Азан Бузирков, Ынтымак.